Качан кнопка машинаны алайын деп атыңыз? Буга чейин айттыңыз эле, кнопка машина алганда келбейсиңерби депчи. Бензин бир аз төмөндөсүн. Кнопка машина алабыз. Машинам бир аз бардагыраак, өзүмдү мыкты айдоочу деп баалайм. Билбейм, мен эмге кандай, бирок мен үчүн классический кийип айдаган ыңгайлуу да, каблук мененчи. Эркектерден караганда сен аябай машинаңды жакшы айдайт экенсиң деп калышат да. Ассаламу алейкум, урматтуу Космос пресс каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга салам айтабыз. Көптөн бери көрүшпөй калдык. Мына ушундай сонун күн менен калгандан салам айтабыз. Космос пресс каналы мындан ары автоблог түрмөгүн тартуулайт. Бүгүн дагы бир ырчайымдын автоунаасы менен таанышабыз. Качантан бери автоунаа айдайт, дал ушул жөнүндө биз маек курабыз. Андыктан кызыктуу маекти өткөрүп албаңыз, биз менен чогуу болуңуз. Элдира Ишиева бүгүнкү биздин каарманыбыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Бүгүн сиздин атайын машинаңыз менен таанышайын деп чакырттык атайын. Бир саат күттүк, аябай кечигип келдиңиз го. Жол бир аз пробка болуп калды келгенче. Машинам Toyota Corolla 2006 жылкы. Мына өзүңөр көрүп жаткандай эле, серебристый цвет. 1.6 объем, экономичный деп алгам. 1.6 объем. Качандан бери айдап жүрөсүз бул машинаны? Бул машинаны алганыма бир 3 жыл болуп калды. 3 жыл айдадым да. Буга чейин көптөгөн машиналерди айдадым, көптөгөн машиналерди, автоунааларды алмаштырдым, бирок ушул машинага келип көбүрөөк токтолуп калдым. Себеби Toyota Corolla бул аябай жакшы машина экен, бышык машина экен, мага аябай жагып калды. Ошондон улам мына 3 жылдан бери айдап жүрөм. Буга чейинки Lexus машинаңыз кайда азыр? Бекте отурам деп коеюн. Азыр эми көрүп атасыңар, бензиндин баасы потолок, ошондуктан болушунча экономичный машина айдаганга туура келип атат да. Канча жыл болду негизи машинада рульда болгонуңузга? Машинаны рульда отурганыма бир 12 жыл болуп калды окшойт. 12 жыл болуп калды. Качан кнопка машинаны алайын деп атыңыз? Буга чейин айттыңыз эле, кнопка машина алганда келбейсиңерби депчи, интервьюга чакырсак. Эми буюрса кнопка машина алабыз да, буюрса бензин бир аз төмөндөсүн. Кнопка машина алабыз, буюрса. Биздин бул автоблог түрмөгүндө азыр машинаңыздын баардыгын текшеребиз да. Эмнелери бар, эмнелери жок, Элдира Ишиева эмнелерди алып жүрөт деген дароо ачкынта баштадыңыз го, э? Ооба, неме. Көзүм уялтпай табылайынчы. Машинам бир аз бардагыраак. Силер кичине маалымат берип коюп атсаңар, эми мейли көрсөтөйүн анда. Түшүңүз машинаңыздын арткы бөлүгүнөн баштайбыз анда, э? Багаждан. Чыгармачыл адамсыз, тойлордо көп жүрөсүз. Кийимдер көп болсо керек. Десек азыр эле окшойт. Бул жакта азыр менин кийимдерим жазгыны жыйнай элекмин. Анткени азыр суугураак. Азыр күзгүбү, э? Жазгы немелерим, сапагилерим, туфлилерим бар. Бир аз жайкын сала элекмин. Жайкын салганда толуп калат таптакыр эле. Бул жакта албетте мисалы үчүн шашыш түрдө бул жерге ырдаганы барып калышы мүмкүн. Ошого баардык убакытта салып алам да. Бул нерсени байкадым азыр, бул кышкы эме экен, алып коюпсуз, э? Жаңы эле чыгардым эле. Кыш болгондон азыр ысык болуп кетип алып койдуңуз. Ушул менен мен туфлиңиздин окшоштугун байкадым, подцветкен аябай. Окшоштуруп алгансызбы, э? Ооба, окшоштуруп алгам. Булар эмне кылып жүрөт? Булар эми жанагы машинада сөзсүз түрдө болуш керек да, себеби кандай артында эме болуп калышы мүмкүн, жана природа чыгып эс алганда машинаны жаппайсыз бул менен. Төшөк салбастан сразу коюп отуруп аласың да, жылы болот. Айтышат да, жанагы машинаны жудуруп атканда, эже жашай турбайсызбы депчи. Бардыгы машинаңызда турбайбы депчи. Анан азыр бир аз арткы бөлүгүндө эмнелер бар эми? Арткы бөлүмүн артында гитарам бар. Ар дайым аспап жанында жүрөт. Гитара менен анда. Кичине съемкада болчумун, ошол боюнча машинада да азыр. Буюрса азыр гитара менен да бересиз. Бир формам
калган экен. Шляпам менен. Калган үйгө таштадым эле. Негизи артка жакын мындай адам салып жүрөсүзбү көп эле? Же жалаң эле буюмдар эле болобу? Көбүнчө буюмдар эле болот. Жанагы азыр дагы формалар үйдө да. Негизи жанагы сезон убагында, той сезон убагында ар дайым формалар жанында болот. Түрлүү формаларынчы. Анда биз мындан аркы маегибизди рульду уланталык. Автоунаада кандай башкарасыз, аны да текшерелик, э? Макул. Кеттик. Автоунаада кандайсыз? Өзүңүздү кандай айдоочу катары баалайсыз? Автоунаада мен өзүмдү мыкты айдоочу деп баалайм. Анткени балким стажбы, балким стаж деп ойлойм. 12 жылдан бери айдайм да. 15 жыл, э? Не, 12 жыл. Канча жашыңызда? Так, ошондо канча жашман? Мен мынча жашман деп айта албайм, негизи 12 жыл болуп калды. 18 жаштыңдар деп. Ким аркылуу машинаны үйрөнүп калгансыз? Автомашинага кантип кызыгып кеттиңиз ушу рульга? Эми айымдар бардык эле кызыга бербейт го? Билбейм, негизи мен кызыкчумун, анан мен окуганмын. Биринчи автоунаа жөнүндө айтсаңыз, ошол учурда жаңы үйрөнгөн кезде эске салбайсызбы бир? Жаңы үйрөнгөн кезим аябай албетте сөзсүз түрдө көп жыл жанагы опыт болбогондуктан көп эле кагылуулар болот, сүзүп дегендей ар жерлерде. Жаңы биринчи машина сатып алганда кандай эле? Мен рульга отурган кезимде, жана өзүм отурганда өзүмө ишенгем да, ишенип эле отурганмын, бирок машинаны жаңы алып эле, базардан алып эле үйгө баратып, ушундай газды баскан экенмин да, учуп кеткенмин. Кудайым өзү сактап, мында фундаментке учуп барып конуп калгам да, бийик эле фундаментчи. Фундамент бийиктигинен жана машина мондай конуп калганда мен тормозду басканга успеть этип калгам да. Кудайым өзү сактаган да, чоң Кудайым сактаган. Нарагы аң болчу да, аңга түшүп кетмек элем. Кантип акча топтоп алгансыз алгач ошол автоунааңызды? Автоунаамды өзүмдүн эле аракети менен алгам, өзүм иштепчи. Чыгармачылыктан тапканы, негизи каржыны чыгармачылыктан башка да кайсы жактан табасыз? Чыгармачылыктан башка негизи мадачууда өзүмдүн бизнестерим бар. Аны ачык деле айта албайм, бирок бизнестерим бар. Өзүмдүн жеке. Сизди бирөө каржылайбы же? Жок, албетте өзүм эле, өзүмдүн жеке иштерим менен. Автоунаада сизде спортивный кийинип айдаган ыңгайлуу же классикалык түрдө? Каблукчан деп коеюн. Азыр каблукчан айдап кетти асаң. Ыңгайлуу э ушул? Мага негизи билбейм, мен кимге кандай, бирок мен үчүн классический кийип айдаган ыңгайлуу да, каблук мененчи. Каблук менен айдаган жагат мага. Бир аз правиланы бузуп койдум, мына ошол жерден. Сөзгө алаксып кеттим окшойт. Ошондой каблук менен кандайчы ыңгайлуу? Мага аябай ыңгайлуу да, каблук менен айдаганчы. Же мындай кроссовки сплошной немеден караганда, бут кийимден караганда, каблук менен мага аябай ыңгайлуу да. Негизи машинада, автоунаада классический кийип жүргөн жагат мага. Автоунааңызды мындай кыялыңыздагы автоунаа кандай? Кыялымдагы автоунаа, бул автоунаа мага өзүмө жагат. Себеби компактный, объему дагы чоң эмес. Отурдуң, кеттиң да. Жеңил, жана ошондой эле бышык автоунаа. Ходовойлор да аябай жакшы, бышык да. Бузулуп калганда кандай кыласыз өзүңүздүн мындай устачылык жөндөмдүүлүгүңүз кандай? Устачылык жөндөмдүүлүгүм жок. Машинем бузулуп калганда сөзсүз түрдө машина токтотом да. Кол булгалап. Ошондой учурлар болгонбу? Баягы машинаңыз жолдо калып? Сөзсүз түрдө болгон. Көп болгон. Жанагы кыштын күнү заказга барып калдым. Заказга барып, түнкү саат узак жакка барганмын. Калып кала бергиле дегенне карабастан жок деп жолго чыкканмын да. Жанымда курбум бар эле. Анан уйкуга алынып кеттим. Көзүм уйкуга алынып кетти дагы, өзүмдү жоготуп койдум. Контроль кыла албай калдым да. Анан эле жанагы машинам айланып кетти. Курбум болсо
деп кыйкырганын билем. Өзүм жоготуп койгом таптакырчы. Уктап баратам да. Айланып туруп токтоп калдым. Карды сүзүп кирип кеттим да. Анан эле көзүмдү ачсам, аппак, айлана аппак. Саат 4-тө, бирок бир аз мондай жарык түшүп калган да. Анан подружкамдын жүрөгү түшүп калган да, курбумдунча. Индирам, эмне болдуң, сен калып калсак болмок эле депчи. Өзүмдү билбей калгам. Сыртка чыксак эч ким жок. Ал Жалал-Абадтын Базар Коргон деген жеринде экен. Көрсө Базар Коргонго келип калыппыз. Айлана аппак көрүнбөйт да. Кайра келип калганыбыз. Жолдо бир машина көрүнбөйт. Турабыз, тоңуп калганбыз. Анан бир аздан кийин бир машина көрүнүп калды алыстан. Токтоттук. Машинабызды чыгарып беришти, жигиттер экен. Негизи ырым-жырымдар кандайсыз атайын машинанындагы ырым-жырымдар эмес мындай ышыкты салбайт го көрүнөрчү. Сиз жолго чыкканда кандай ырым-жырымдар колдоносуз? Мен ырым-жырымдарды деле колдонбойм. Сөзсүз түрдө жолго чыкканда Куран окуп чыгамын, мындай сүрөлөрдү окуп чыгамын. Анан мушук болсо мушук салып кое беремин. Андай жаныбарларга ырым неме кыла бербейм да, жанагы маани бере бербейм да, жаныбарлар менчи. Негизи ар дайым сапарга чыкканда Куран окуп чыгыш керек да. Истихбар айтамын, Куран айтамын, сүрөлөрдү окуймун дегендей. Кандай музыкаларды угасыз? Мен машинеме түшкөндөр көп эле таң калат. Машинада негизи музыка укпайт экенсиң, өзүң ырчы болсоң депчи. Анан мен ар дайым баягы музыкамен аралашып жүргөн үчүн баягы ызычуудачы, андай тынчтыкты сүйөм да. Машинада отурганда мен музыка койбойм, укпаймын. Угуп калыш мүмкүн анча-мынча. Бирок көбүнчө эле музыка укпай, мындай сүрөлөрдү угуп кетемин. Анан жана эле айтып кеткендей ушу Куран окуу, сүрөлөрдү угуп дегендей ошондой кылам да. Анан өзүнчө мечтательницамын. Өзүм менен өзүм баарлашып, мечтать этип дегендей план коюп. Бул автокырсыктар бар эле ошо эрежени сактабагандыктан келип чыгып атпайбы? Анда биз бирок көбүнчө баягы мен машинеме эркектер отурса макташат да, сөзсүз түрдө жакшы мактап аламын да. Эркектерден караганда сен аябай машинени жакшы айдайт экенсиң деп калышат да, сүйүндүрүп. Чынында машинени аябай жеңил, жакшы айдайт экенсиң деп калышат да, кыйнабай. Көпчүлүк эркектер машинени кыйнап айдашат дейт да. Сиз айтып калдыңыз, баардык жерде эле ырдаш мен үчүн ыңгайлуу депчи. Машинада болобу, сыртта болобу. Азыр биздин түрмөк автоблок болгондон кийин машинадан түшпөй эле ырдап берем дедиңиз. Анда Индира Ишиева жандуу үн гитаранын коштосунда ыр сунат. Машинанын ичинде бир аз ыңгайсыз болуп атат, бирок ыңгайлуураак болуп ырдап берейин да. Гитараны кармаганда эле сразу айтышат. Себеби гитараны кармаганда Талай Бектургановду элестетишет экен да. Себеби гитаранын легендасы бул биздин кыргыздарда Талай агабыз болуп калган, Ошондон улам гитараны кармаганда эле Талай Бектурганов агабыздын ырынан ырдап бербейсизби деп калышат да. Көп болсо керек, аябай ушундай суроолор, гитара. Көп болот, суроолор көп болот. Издей берем, таанышуудан бирге ырдайбыз анда. Дөөлөт иним. Болду. Анда шаңды ырдап берейин, Издей берем таанышуудан, издей берем көчөдөн, караныңды жоготтумбу түшүмдө күн төшөгөн. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам, кучагыңда денем ысык, жаштарыңдан сылагам. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам, кучагыңда денем ысык, жаштарыңдан сылагам. Түшүмдөсүң, өңүмдөсүң, багымда сен сайраган. Сенди билем бүрөкөлү, кыштасы сол кайнаган. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам, кучагыңда денем ысык.
Çaşlarından sılağan Hem yamanca suyum seni Hem yamanca sağınam Uçağından benim mısın Çaşlarından sılağan Ey kucağından benim mısın Çaşlarından сылаған. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мына ушундай достор, мыкты музыканын коштоосунда биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз автоблог түрмөгүнүн каарманы, маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин ээси, обончу, аткаруучу, дизайнер, ошондой эле мыкты айдоочу мырзалардан дагы өзгөчө автоунан мыкты айдайт деп өзү айтты. Ийгилик каалайбыз, атайын убактыңызды бөлүп, ачык, жакшы бир маек куруп бергениңизге. Сиздерге да чоң рахмат, ийгилик каалайм, бар болуңуздар ар дайым. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө достор. Деп туруп, муну минтип коелу же эме? Минтип коелу камераны. Көрүшкөнчө да сиз колуңузду минтип коюңуз, Камера. Жок, минтип туруп, камераны төбөдө көтөрүп айлыбы? Көрүшкөнчө.